Нарын шаарындагы атышуудан 23 жаштагы жигит ооруканага түштү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 24 ноябрь күнү саат 18:20 чамасында Нарын ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына шаар тургуну чалып, Кулумбаев көчөсүндө жайгашкан Корона ресторанынын алдында ок атылгандыгын маалымдаган. Бутуна ок тийген адам жолдон өтүп бара жаткан автоунаа менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жеткирилгендиги жана алган жаракатынан эсине келе электиги аныкталды. Азыркы учурда шектүүлөр аныкталып, алдын алуу карма иш-чарасы жүргүзүлүп жатат деп жазылат билдирмеде. Ырча Асель Кадырбекова автокырсыктан кийин көзүнүн көрүүсү начарлап, мыкты дарыгер издеп жаткандыгын айтты. Менин көзүм аварияга чейин 100% жакшы болчу. Анан кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Окулисттер көзүмдү жакшы дейт, балким башымдан катуу сокку алгандан улам окшойт. Жакшы невропатолог дарыгер издеп жатабыз. Мага эч ким очки тагынба дешти. Бирок көз айнексиз жакшы көрбөй жатам, деди ырчы кыз. Ар бир 5-6 айда ден соолугумду текшерип турушум керек. Жаңы жылдан кийин Түркияга дарыланууга барып келели деп жатабыз. Ал жакта жакшы дарыгерлер бар деп жатышат, деп кошумчалады Кадырбекова. Булак Арыбакежи. Бишкек шаарындагы кинотеатрлар 1 декабрдан тарта өз ишин жандантат. Бул тууралуу маалыматты Бишкек шаардык мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында бардык чектөөлөр алынат, бирок бала бакча, мектептер өз иштерин онлайн түрдө улантышат. Ошондой эле фудкорттор дагы өз ишин улантат. Учурда өкмөттүк топтомун өзгөртүп жатабыз. Супермаркеттер дагы мурдагыдай график менен иштей баштайт. Эч кандай чектөө коюлбайт. Ал эми тойканалар үчүн жаңы алгоритм иштеп чыктык. Бизнес иштей бериш керек, деди ал. Ош шаарында Крайслер унаасы жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу билдирди. Анын айтымында кырсык кече 24 ноябрда саат 12:00 чамасында болгон. Крайслер жолдон чыгып кетип, Volkswagen унаасын сүзгөн. Ал эми Volkswagen унаасы алдында токтоп турган Honda Accord менен кагышкан. Жалал Абад шаарында жаңы жылдык балатыны орнотуу иштери башталды. Бул тууралуу маалыматты шаардык коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаментинин башчысынын орун басары Каныбек Исаков маалымдады. Анын айтымында бийиктиги 27 метр болгон балаты шаардын эркиндик аянтында орнотулууда. Бул үчүн шаар казынасынан 800 000 сом каражат бөлүнгөн. Жыл сайын жаңы жыл майрамын утурлай шаардагы негизги көчөлөр, имараттар коздолот. Өткөн жылы 1,3 миллион сом бөлүнүп берилген. Ушул тапта шаардагы эркиндик аянтына жаңы жылдык балатынын орнотуп жатабыз. Бийиктиги 27 метр болгон арча мындан 2 жыл мурун жасалган. Быйыл да ошол арчаны коюп жатабыз. Кала казынасынан жасалголоо сунуштарына деп 800 000 сом бөлүнгөн. Эгер шаар бийлиги уруксат берсе, тендер жарыялап, шаардык кооздоо жумуштарын баштайбыз. Эгерде мэрия каражатты үнөмдөгүлө десе, өткөн жылдагы жарыктарды пайдаланабыз. Негизги арчаны орнотуу бир топ түйшүктүү болгондуктан бул жумушту эртерээк баштадык, дейт Исаков. Учактын ичинде 2 кыргыз жараны мушташа кетти. Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы аэропортко учак 1 саатка кеч учууга аргасыз болду. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кармалган каттамдын себеби учактын ичинде 2 кыргыз жараны орун талашып уруша кетишкен. Аларды учактын ичинен чыгарып салышкан. Бардыгы учакта 145 жүргүнчү болгон. Булак Назар Ньюс.